Хавер Лопес Кыргызстанга жетүү үчүн 23 000 чакырымды мотоцикл менен басып өткөн. Кесиби боюнча жөнөкөй гана сантехник, жана өтүкчү. Жаралган кыйынчылыктарга карабай, өз максатына жетүүгө болгон күч аракетин жумшаган. Түркияга жеткенде ооруп, ден соолугуна байланыштуу сапарын улай албай калат. Бирок баштаган ишин акырына чыгуу үчүн бир жума дарыланып, Түркиядан учак менен Бишкекке келип конгон. J'ai vendu 1000 autocollants en Espagne et en France. Чаптамаларды сатуу үчүн 2 жыл убакыт короттум. Эми көптөн күткөн кыялым орундалып, акыры Кыргызстанга келип отурам. Ошондой эле балдарга жардам көрсөтүү мүмкүнчүлүгүм болуп жатканына абдан бактылуумун. Аны менен катар Азия консалтинг компаниясы жылуу тосуп алганына кубанычтамын. Келген конокту Азия консалтинг компаниясынын негиздөөчүсү Талант Рахманов командасы менен биргеликте тосуп алышкан. Ишти баштаганы, жатаканасы, тамак ашын, коопсуздугунан бери толук түрдө аталган компания мойнуна алган. Кайрымдуулук ишинде да сатып алууларды чогуу жасап, аягына чейин биргеликте иш алып барышкан. Холодильниктерине чейин алып берди, памперс, дары-дармактарына чейин алып берип, жардам берип, бүгүн узаттык. Биздин компаниянын негизи, өзү миссиясы бул эки өлкөнүн бизнесмендерин бириктирүү. Мисалы үчүн бизде Кыргызстанда өзүңүздөр билесиңиздер, проекттер бар, акча жок. Өнүгүү аз. Ошонун негизинде Азия консалтинг компани деп ачып, Европа менен азыр иштешип атабыз. Аталган компания ушул жылдын март айында негизделген. Ал ортодо Кыргызстан менен Франциянын ортосунда бизнес ассоциация түзүшкөн. Анын негизинде чет элдик инвесторлор менен мамлекеттеги ар кандай багыттагы долбоорлорду иш алып барып келет. Хавер Лопестин да Кыргыз өлкөсүн таанып калышына ассоциация себеп болгон. Эң биринчи эле күнү балдар үйүн кыдырдык. Эң керектүү нерселердин тизмесин сурадык да. Өзүбүз алып бара алган жокпуз, аларда бар нерсе балким болуп калабы, кереги жок болуп калабы деп. Анан биринчи барган күн өтө оор болду десем болот. Бир эле өзү да өтө эмоционалдуу үчүндү, бирок ал эмоциональный эмес адам барса деле ушу балдар үйүндөгү балдардын акыбалын көрүп, ошол жердеги аябай мындай жакшынакай, татынакай, сонун ушундай көзү жалдыраган балдарды көрүп бизге оор болот да. Чаптамадан чогулган акча евродан сомго которгондо жалпы 300 000 сомду түзгөн. Аны 3 башка балдар үйүнө бөлүп, ар кандай жетишпеген жагына жардам көрсөтүшкөн. Жамынган жоркандан тартып, муздаткычка чейин жаңыларын белекке беришкен. Келген француз жараны балдарга жардам берем деп келген. 3,5 мың евроны алып келиптир. Ошону которуп, ар бир детский домго 100 000ден бөлдүк. Мына бул максат реабилитациялоо центрине балдарга 83 657 сомго витамин. Бул ошо комплекс витаминов. Бул жерде 14 400 сомго памперс алып барып бердик. Ал жерде ошо көбүнчө 5-6 размердеги памперс көп керектелинет экен. Андан кийинки 6 000 сомго мыло-моющие средства алып барып бердик. Бул жерде 4300 сомго балдарга оюнчук алып барып бердик. Дагы жардам берем деген адамдар бар. Мына ушулордун направлениясын ушул мамлекетке бурамын деди. Себеби Европада бири-биринен баягы Центральный Азияга кайсыл жака сен путешествияга барып келдиң деп сурашканда, ушу көптөрү Кыргызстанды рекомендация кылышат экен да. Ошол себеби дегенде Центральный Азиянын жемчужинасы деп айтабыз деди. Ошол биздин жаратылышыбызды, суубузду баалап кетти өтө. Элибиздин меймандостугун баалап кетти. Ооруган жана жетим балдардын мээримге муктаж болгон сезимдерин жон териси менен сезген конок жана компания кызматкерлери мындан ары да жардам көрсөтүүнү улантышат. Анткени көңүл коштук эртеңки келечек үчүн терс жагын көрсөтөт. Мүмкүнчүлүгү жеткен кыргыз жарандар да мындай ишке кайдыгер карабаса дейт. Чет элден келген жөнөкөй жарандын жасаган иши биз үчүн таасирлүү болуп калгандыгын баса белгилешет. Асылбек Байалиев, Элдар Нарбеков, ЛТР, Бишкек.